Чыңырон учурда колдонулбай калган байыркы улуттук музыкалык аспап. Ал эми жыгач ооз комузу 5000 жыл илгери эле пайда болсо, темир ооз комуздун жаралышы болоттун пайда болушу менен байланыштуу. Мындай бүтүмдүү окумуштуулар чыгарганын 30 жылдан бери кыргыздын үйлөнмө аспаптарын жасап келе жаткан уста Нурланбек Нышанов айтат. Бүгүнкү эл аралык деңгээлде өтүп жаткан салттуу музыка жумалыгына катышып жаткан уста улуттук өнөргө мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп жатканына кубанып турат. Биз майрамга катышып атам. Салттуу музыка күнүнө арналган майрамга. Мына жерге мен көп аспаптар алып келдим. Сыбызгы, чоор, жезнай, сурнай, чоңчоор, чыңырон, камыс, сурнай, жыгач ооз комуз дейт. Мындан башка дагы бизде мына керней деген бар. Будан тышкары дагы биздин аспаптарыбыз бар, бирок баарын жашап жетише алган жокмун. Анткени себеби мен кабарды кеч уктум дагы. Анан ушу мына бүгүн келип атам. Ой, көбүнчө баарын эле кызыгып атат. Көздөр алаңдайт. Кайсынысын ойноп бересиң деп айта албай ушу. Мону ойноп берчи, муну ойноп берчи, тигини ойноп берчи. Бу кандай? Мүнү кандай чыгат деп ушунтип кызыгып аябай чоң болуп атат. Бүгүн Кыргызстанда салттуу музыка жумалыгы жана эл аралык музыка жана би конгресси башталып, Борбордогу Уркуя Салиева атындагы Эркиндик аянтында ачылыш аземи өттү. Маданий жана илимий бөлүктөрдөн турган иш-чараны Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыздын салттуу музыкасы фонду менен биргеликте уюштурууда. Максаты 21-кылым ааламдашуу доорунда ушул маданиятты сактап, терең казып изилдеп, окумуштуу айтуучуларды алып жүрүүчүлөрдү, аспапчыларды жана бүтүндөй улуттук музыкага күйгөн адамдарды барктоо жана даңктоо. Министр Азамат Жамангулов бүгүнтөн тартып Кыргыздын салттуу музыкасы эл аралык деңгээлге чыгып жатканын баса белгиледи. Эл аралык деңгээлде чыгарып атабыз, анткени жыл сайын Кыргызстандын ичинде эле катышуучулар болсо, бул жылы Туркия мамлекетинен, Казакстан мамлекетинен, Венгрия мамлекетинен, Өзбекстан мамлекетинен жана башка коңшу сырткы мамлекеттерден биз конокторду чакырдык. Алардын дагы салттуу музыкасы бар. Алардын дагы сактоо элементтерин, сактоо методикаларын ушул жерде талкуулайлык жана бири-бирибизден тажрыйба алып, анан ушул аянтчаны мындай эл аралык аянтчага айлантуу боюнча дагы биз быйыл демилге көтөрдүк. Кыргыз эл артисти Роза Аманова мамлекет салттуу музыканы унутуп жакшы колдобой келгенин айтат. Буга чейин салттуу музыка күнүн мамлекеттик деңгээлде эмес, ар ким өзүнүн колунан келишинче өткөрүп келген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул жаатта алгылыктуу иштер аткарылууда. Алсак комуз, манас күнү, салттуу музыка жумалыгы жана айтыш, Устат Шакирт коомдук фонду, министрлик уюштурган иш-чаралар көбөйө баштады. Өнөрдү качан гана биз элге жеткире алабыз, качан гана ал жандуу биздин жүрөгүбүзгө жол салганда, биздин ошол өнөр бул дүйнө жүзүндөгү бир бекерден айтылбайт да, музыкада тил, бул өзүнчө музыкалык тил, мына ошол жан дүйнөбүзгө көпүрө сала турган, агарта турган, бизди тарбиялай турган, аны өзгөчө бул ата бабадан калган өнөр. Биз бул жумалыктын концепциясына белгиленгендей Устат Шакирт өнөрканасын, ошонун ичиндеги мына кийинки муундарды тарбиялоодогу өзгөчө орду жана өзгөчө мааниге ээ болгон салттуу музыкалык искусствону кийинки муунга жеткирүүдө биз ойлойбуз, мындай иш-чаралар мамлекетибизде өзгөчө ушундай ынтымак ырашкерликке өбөлгө боло турган өзүнчө долбоор. Салттуу музыка күнү быйыл 18-чи жолу белгиленип жатат. Жумалык 25 апрелде салттуу музыка күнүндө гала концерт менен жыйынтыкталат. Иш-чарага Казакстан, Түркия, Өзбекстан, Азербайжан, Алтай жана Тывадан өкүлдөр келип жатат. Ал эми Венгрия, Италия, Улуу Британия, Индия, Бангладеш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү илимий конгресске онлайн катышты. Жумалык маданий жана илимий бөлүктөрдөн туруп, анын алкагында 9-чу эл аралык музыка, би конгресси, күү күнү, ыр күнү, дастан күндөрү өтүп, ар бир бөлүк мастер-класстар менен коштолот. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.